Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Мүнүшкөр. Илгери бир 7 жашар мүнүшкөр бир байдын үйүнө келип консо, бир бүркүт турат. Эртең менен бай байбичеси экөө желеге бие байлайлы деп кетишет. Бала бүркүткө карап, кайра насыл. Билген кишинин колуна тийбей, билбес кишинин колуна тийипсиң, деп сүйлөнөт. Анын сөзүн угуп калган бир бала байга барып, үйдөгү конок бала бүркүттү кайра насыл, билген кишинин колуна тийбей, билбес кишинин колуна тийип калыпсың деп жатат, дейт. Балага келип бай, бүркүттү таптап бергин, дейт. Бүркүттү таптоону билбеймин, дейт бала. Балам, ушул бүркүттү таптап берсең, кызымды сага беремин, дейт бай. Ошондо бала макул болуп, 2 жыл туу калган бие тууп, бир боз үй тиктирип коюңуз. Ал үйдүн ичинде эч нерсе болбосун. Ага бүркүттү коямын, жана биени союп этин киргиземин, дейт. Бай 2 жыл туу калган биени алып келет, жана бир үйдү тиктирип даярдайт. Үйдүн ичине эч нерсе койдурбайт. Бала биени сойдурат. Аны бүтүн үйгө киргиздирет. Бүркүттү да кийирип байлабай бош коет. Ал чыгып кетпей турган кылып үйдү жылчыгы жок бекитет. Ошентип бүркүттү камап коет да кээде гана суу берип коюп жүрөт. Бүркүт бээнин этин жеп бүтүп, семизинен баса албай калат. Бала баса албай калган бүркүт таптоого оңой болот деп таптай баштайт. Бир ай таптагандан кийин аны түлкүгө салуу үчүн алып чыгат. Бир топ киши менен бала кыдырып жүрсө, бир кара түлкү чыга качат да бүркүттү көрө салып тиктеп туруп калат. Ал жөн түлкү эмес, калтар экен. Бала бүркүттүн томогусун башынан алат да, бирок бүркүттү калтарга салбай, томогусун кайра кийгизип коет. Бала менен бирге жүргөн кишилер бүркүттү эмне салбайт деп таң калышат. Бала бүркүттү томогусун дагы башынан шыпырып алып, бүркүттү салбай, томогусун кайра кийгизип коет. Баланын жолдоштору, бул бала бүркүтүн эмне салбайт? Калтарды бизге ыраа көрбөй турат го, дешип наалышат. Бала томогун алып бүркүттү шилтейт. Бүркүт калтарга карабай асманга кетет. Калтар болсо алдыңкы 2 бутун көтөрүп асманды тиктеп калат. Бүркүт өтө бийик көтөрүлүп, карааны көзгө көрүнбөй үлпүлдөп калган кезде шок шурулуп, тик сайылып келип, калтарды башынан мыкчый кармап көккө көтөрүлдү да жерге таштап жиберди. Калтарды алышкандан кийин жолдоштору, 2 жолу бүркүттүн томогусун алдың, бирок салбадың. 3-чү жолу гана салдың. Мунун себеби кандай? Деп баладан сурашат. 1-чи жолу асыл менен асыл кантип беттешет деп бүркүттү калтарга салууга колум барбады. 2-чи жолу асылды асыл кантип кыят деп салууга колум барбады. 3-чүсүндө тобокел деп чымырканып туруп бүркүтүмдү кое бердим. Бүркүттүн асманга бийик чыкканынын себеби ал канчалык бийик көтөрүлсө, ошончолук тиктей берип, түлкүнүн көзүнө жаш толот. Качырып келе жаткан бүркүттү көрбөй калат. Ак чекир деген бүркүт ушул, деди бала. Эл чынында байдын кызы балага ылайык экен дешип, баланы үйлөндүрүп жайландырып коюшат.